Көмір боюнча Баткен областында көйгөйлүү маселе болбош керек. Бул биздин өзүбүздүн Исфана шаарында көмүрүбүз бар. Ал толук кандуу Баткен областын камсыз кылат, андан тышкары тышка чыгарганга дагы толук шарттары бар. Ошондуктан бул жерде мен айыл өкмөттөрүнө, акимдерине бүт барын тапшырманы коюп туруп, жеринде алып барып туруп көрсөтүп, ар бир шахтаны айыл өкмөткө мен бекитип келдим. Бул жерде айыл өкмөттөр, акимдер гана иштеш керек. Бааларын мен Сүлүктүү шаарында 5 сом болуш керек. Лейлек районунда, ошону менен бирге Исфана шаарында 5,5 сом болуш керек. Баткен районунда, Баткен шаарында 6 сом болуш керек. Кадамжай району менен Кызылкия шаарында 6,5 сом болуш керек. Бул баадан өспөш керек. Бунун баарын азыр элди камсыздоо боюнча айыл өкмөттөр тыгыз күчөтүлгөн тартипте жумуштарын алып барыш керек. Бул жерде айтып кое турган нерсе, азыр алып сатарлар ар жерде сатып жатат, бирок биз азыркы алып барып аткан иш-чарабызды биз ар бир айыл өкмөттөрдө, шаарларда биз атайын топ база уюштурганбыз. Ошол топ базаларда ушул баада көмүрлөр турат. Элдер болсо ошол мен айтылган топ базада, мен айтылган баада, ошол айыл өкмөттөрдө, ошо шаардын топ базаларынан ушул баада баарыгы толук кандуу ала алат. Бул мен койгон баа бизнесмендерге тиешеси жок. Бизнесмендер аларды биз токтото албайбыз. Алар өзүнүн каалаган баасын бүгүнкү күндө коюшуп жатат. Бирок биз мындай атайын бир бааны бекитип бердим. Ошол базаларда гана сатылат.